Кой таштагы 73-809 аскер бөлүгүндө мекенди коргогон эр заматтар кызмат өтүп жатат. Дурус Аманбаевдин келгенине жарым жыл болду. Бардык тапшырмаларды так аткарып, өз милдетин аткарып келүүдө. Ал аскерге келгенине өкүнбөйт, анткени келечекте аскер кызматкери болууну каалайт. Эртең менен 5:50-дө командирлердин жана алардын орун басарларынын ойготуу болот. 6:00-дө дивизиондун өздүк курамынын жалпы ойготуу болот. 6:10дон 6:40ка чейин эртеменки дене тарбиялык машыгуу бар. Анан 6:40тан 7:10га чейин эртеменки жуунуп тазалануу. Андан кийин эртеменки кароо болот. Для осмотра жалоб и заявлений. Андан 7-ден 8ге чейин эртеменки тамактануу. Тамак өтө жакшы беришет, курсак тоет жакшы. Андан келгенден кийин биз эмеге сабактарды бөлүштүрүү болот. Сабактарды бөлүштүрүп даярданабыз. Андан кийин түшкү тамактануу өтөт. Түшкү тамактануу первый, второй блюдо берилет, жакшы бардыгы. Тамак аштар курсак тоет, биринчи, экинчи, калорийный бардыгы жакшы. Түшкү тамактануудан кийин биз эртеменки суткалык нөмөткө бөлүштүрүлөт. Бул катардагы жоокерлер күндүн тартиби боюнча нускамага даярдык көрүп жатышат. Суткалык мөөнөткө чыгуу үчүн берилген тапшырмалардын бардыгын аткарышат. Бул 150 бала келдик, 5 областтан. Ош, Жалал Абад, Чүй, Нарынгөл келдик. Дивизиондо общий биз өзүбүз 36 балабыз. Бардыгы менен тааныштык, жакшы эле, башка балдар менен да сүйлөштүк дегендей. Эме эртеңки нарядка нөмөткө дайындап, нускама практикалык. Ошо нөмөттү азыр подшиваларын тегип дайындап атабыз. Туулган айылын, ата-энесин сагынып, кээ бири сүрөт тартса, кээ бири ыр жазат. Айтор өтүгү жаркыраган жоокерлер эс алуу убагында ар кандай кызыктуу көзүрмөмдөрдү өткөрүшөт. Учурдан пайдаланып, куттуктоо саламын айтышты. Талас областынын Кара Бура районуна караштуу Шекер айылында жашаган ата-энеме, бир туугандарыма жана бардык жердештериме салам айтам. Улуу Ата Мекен согуштун жалпы өзүмдүн балчандарымды жана куралдуу күчтөрдү жана ата-энемди куттуктагым келет, досторумду. Менден Кой таштан салам. Мен катарда Жокербиев. Биз ошо бош убактыбызда ушинтип телевизор көрүп, шашка ойноп турабыз. Служба алганыма 11 ай болду. Кес-кесте сүрөт тартып коем. Сейриккенде бул мен Камазда кетип атам, апам, акем, апам военкоматтан бул жака чыгып аткан күн. Бул 05/10/2018 жыл. Бул Кой таш КППга кирип келатканбыз. Бул ант берген күнүм 4 май. Бул жакта служба кылып, бул ант жазган күнүм. Бул ошол бул жака 4-этажга бөлүнүп келгенден кийин дневание болгон, ошол күнү тарткам. Барган сайын аскер кызматынын кадыр баркы көтөрүлүп, соңку жылдары армияда өз ыктыяры менен кызмат өтөгөн жогорку билимдүү жаштардын саны көбөйдү. Эл четинде, жоо бетинде жүргөн бардык мырзаларды майрамы менен куттуктайбыз. Мирбек Осмонов, Таалай Султаналиев, Замана студиясы.